Рахмат. Кытай боюнча, Кытай өтө коркунучтуу. Мен силерге айтайын, жаман көрөсүздөр азыр, бирок ушул сөздү айтып коюшум керек, тарыхтын алдында калышы керек, ушул сөздөр калыш керек, кулагыңа күмүш сырга кыргыз. Бүгүнкү күндө 60 миң кыргыздын кызы Кытайга күйөөгө чыкты, расмий түрдө. Эми чыкылдай бересиңер, билесиңер, чыкылдап коюп азыр чыккандан кийин 60 миң экиден төрөгөндө 120 миң болот. Өздөрүн кошкондо 180 миң болот. А биздин кыргыздын кыздары Курманжандатканын алдына чыгып атат. Төрөсөк төрөйбүз, төрөбөсөк төрөбөйбүз, өзүбүз билебиз деп. Билгениңди кылдырабыз. Биз башыңды чайкап, тилиң менен чыкылдатып коюп отуруп аткан мезгилде биз ушул темп менен кетсек, 10-15 жылда өз элибизде азчылыкты түзөбүз. Бүгүнкү күндө 800 миңге жакын кыргыз Россиянын жарандыгын алып, Россиядан келбейт. Келбейт Кыргызстанга. Кайтпайт. Мен көбү менен сүйлөшөм. Бизго бара берет экенбиз, балдар чыдабайт экен деп калды. Балдар барбайт экен деп калды. Мен өзүмдүн жакын кишилерим, досторумдун, өзүмдүн балдарым аркылуу билем. Бул мамлекетте эч нерсеге жете албайсың деген нерсе мына жерине катып бүттү. Мына менин 2 балам жогорку билимдүү. 2ден дипломдары бар. Бир жерге жумушка албайт. Себеби фамилиясы чыдап. 3 жерде 9 канча болот дегенди билбегендердин баары кызматка алат. Мына ол мамлекет жоголуп бараткан мамлекет деп какшап атканым ошол. Мен казаныма аш салып бер деп какшап аткан жокмун. Дасторконума нан салып бер деп какшап аткан жокмун. Кыргыз чыкылдап коебуз, күлөбүз анан отуруп. Кытай экспансиясы бул өтө коркунучтуу эжеке. Бул абдан кооптуу. Өтө. Биз бала кезде айтчу эле. Биздин чоң аталарыбыз айтчу эле. Кытайдан досуң болсо, жаныңда айбалтаң болсун деп. Кытай менен бир столдо отуруп тамакта жеген болбойт дейдилер. Азыр эмне болду? Мына көчөгө чык. Булар бизди эле эмес, улуу державабыз деген, улуу держава мамлекетти дагы акырын басып келатат. Мына чыгышты билесиздер өзүңүздөр, Дальний Востокты билесиздер. Бүтүндөй жарнамалар Кытай тилинде. Гезиттер Кытай тилинде чыгып атат. Биздин мына дүкөндөрдү карагыла да, ашканаларды карагыла. Эмне болуп кетти? Намысы жок элбиз биз. Ким каалаган өзүнүн тилинде коюп атат. Намыс жок бизде. Ариет жок. Мына түрк ашканасына кирип, эмне үчүн кыргызча жок десем, мени бир аял келип урушту дейт. Мен орусча билбейм, кыргызча айтыңыз десем, Түркиядан келип, сен кыргызча үйрөтөсүңбү деп дейт. Гавадна баранна деген кыргыз күйдүрүп битти баарын. Намыс жок, намыс, ариет жок. Уят жок бизде.